Максатым, кыялым Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп интернатынан башталган. 1-класска кылгыяк аспабы боюнча барып, окуп, анан каникулда Таласта тайжелеримдин үйүндө жүргөнүмдө сүйүктүү ырчы эжекем Айчүрек Иманалиева концерт коюп Таласка келип калган. Мен Бишкекте окуйт элем ал учурда. Анан Кара Алибековну аябай жакшы көрүп угат элем, бүт ырларын жатка билет элем. Ырларын ырдайт болчумун. Анан карасам афишада бетин чийип коюшуптур, келбейт депчи. Анан 5 жаштан 10 жашка чейинки кыздарды группага кабыл алабыз дегенин көрүп калдым да, кастингге чуркап бардым. Барсам эле аябай көп экен. Ошо менен кастингге мен кезегим келбей эле кайра үйгө кеттим. Эртеси күнү апама айттым, кастингге бардым, сиз менен чогуу барайынчы, ырдайынчы деп. Ошентип анан кастинг аркылуу 200гө жакын кыздардын ичинен ошол мен ырдатып, музыкалык мектепте окуп атканым Айчүрек эжеге жагып, өзүм да жылмайып турган сапсары кыз элем. Анан ошол музыкалык дааныйларымды жактырды окшойт. Каныкер Алиева эжебиз бар эле. Ошол жерден сахнага чыгарып, элдин батасын алып, биздин театрыбыздын эми солисткасы болот деп. Ошентип кастингден мен группага кабыл алынгам. Бул канча жашыңызда болуп калат? Бул мен 1-классты бүтүп, каникулда жүргөм, 2-класска бара турган мезгилим болду, 8 жашымда.